Бардык жамандыктардан, кырсык балелерден кантип сактанам десеңиз, дайыма садака бериңиз. Садаканын түрү көп. Бирок бүгүн сиздерге жол садакасы жөнүндө айтмакчыбыз. Дайыма жол садакасын бергенди адатка айлантыңыз. Азыр баарыбыз машина менен жүрөбүз, айдайбыз же ага отурабыз. Сапарга чыксак поездга же учакка отурабыз. Тоодо болсо ат минебиз, айтор өмүрүбүздүн көбү жолдор менен өтүүдө. Жол садакасы деген кандай? Унааңызга отуруп бир жака сапарга чыга турган болсоңуз, жол садакасы деп жакшы ниет кылып, мейли 1 сом, мейли 10 сом, мейли 100 сом, кыскасы мүмкүнчүлүгүңүзгө жараша садака бериңиз. Жолдо баратып, жакын жердеги мечитке, же жолдо иштеп жаткан адамдарга, же үйдөн чыгаарда жубайыңызга, же жаныңызда бараткан адамга айтор ким болбосун берсеңиз боло берет. Эң негизгиси туура ниет, терең ишеним менен садака бериңиз. Жол садакасын берсеңиз, бара турган жериңизге жеткенге чейин Алла Тааланын коргоосунда болосуз. Дайыма берип жүрсөңүз, садаканын укмуштуудай сырларына өзүңүз күбө болуп, күчүнө таң каласыз. Туура. Садака берүү максатыбызга жеткирет. Алла Таалам Куранда айткандай: Бисмиллахир-рахманир-рахим. Лан таналул бирра хатта тунфиqu мимма тухиббун, ва ма тунфиqu мин шейин фа инналлаха бихи алим. Садакаллахул азим. Жакшы көргөн нерсеңерден садака бермейин, жакшылыкка жетпейсиңер деп. Эмнени азбы көппү садака берсеңер, Алла Таалам эң жакшы билүүчү. Ал-Имран сүрөсүндө айтылгандай, бул жердеги жакшылык сөзү бейишти жана башка бардык жагымдуу нерселерди өз ичине камтыйт. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бир хадисинде ан Аби Хурайра радиаллаху анху анин наби саллаллаху алейхи ва саллям кала: "Ма нақасат садакатум мин малин." Мынашканда пайгамбарыбыз айткандай, садакадан берүүдөн дүнүйө кемибейт деп айткан. وروى الإمام البيهقي عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: باكر بالصدقة فإن البلاء لا يتخطاها. İmam Bayhaqi Hazreti Ali'den rivayet kılan hadiste Peygamberimiz aytkan eкен, sadakаны эртелеткиле, бале аны аттап өтпөйт. Накыл сөздөргө келе турган болсок, сахабалардын сөздөрүнө келе турган болсок, Абдулла ибн Мас'уд радиаллаху анху Алла Таалам разы болсун, мындай деп баяндайт: "Ин истатa'та ан taj'al kanzuka haythu la ya'kuluhu as-sus wa la ittinalihi al-lusus faf'al bis-sadaqa." Мунун мааниси байлыгыңды курт жебей турган, уурлар жетпей тургандай кылгың келсе, аны садака кыл деп айткан. Qala al-Fudayl ibn Iyad rahimahullahu ta'ala yaqul: "Ni'ma as-sa'iluna yahmiluna azwadana ila al-akhirah bighayri ujra hatta yad'unaha fil mizan." Fudayl ibn Iyad айткандай, тилемчилер кандай жакшы адамдар. Алар бизден акы албастан туруп, ахиреттик азыгыбызды көтөрүп, барып Кудай Тааланын таразасына коюшат деп айткан. Gelingizler hiç ойлонбой туруп, Кудайдын ыраазычылыгына садака бериңиздер.